Саламатсызбы, Абдулда мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Бүгүн биз сизди майрамга карабастан расмий чакырганыбыздын себеби мына кечээки 8 март майрамына карата спорт сарайына уюштурулган концертиңиздин болбой калгандыгы. Ушул боюнча окурмандарыбыз кайрылып сурашты эле. Анткени 8 мартты өзүңүз билесиз, апаларына, эжелерине, карындаштарына сиздин концертиңизге атайын барып көрүп келүү үчүн, майрамдап келүү үчүн алынган билеттер көп экен. Бирок ошол концерт болбой калыптыр. Ошол боюнча азын айтып кетсеңиз. Үмүт, биринчиден сага рахмат, ушул кыргыз элине менин кайрылуума мүмкүнчүлүк берип атканыңыз үчүн. Эң биринчиден ассалому алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Анын ичинде Кыргызстандын айымдары кечээкү өткөн 8 март аялдардын майрамы менен мен чын жүрөктөн куттуктайм. Кечээ 7-8 мартта Бишкек шаарында Кожомкул атындагы спорт сарайында ушул айымдардын майрамына арналган чоң программадагы концерт болмок. Менин концертим бул болбой калды. Менин эле концертим эмес, филармонияда концерт бар эле, опера театрында концерт бар эле, Ошто театрларда бар эле, болбой калды. Муну көпчүлүк эл билет, угуштуу болуш керек. Жанагы Кытайдан тарап аткан вируска байланыштуу өкмөттүн алдында штаб түзүлгөн. Ошол өкмөттүн штабтын мүчөлөрүнүн чечими болду. Сиз кандай ойлойсуз? Бул жерде мындай бир кара санатайлыкы же бут тосу болду деген пикириңиз жокпу? Мен ал штабтын чечимин кара санатайлык менен, кара өзгөйлүк менен, же бир кимдир бирөөлөргө бут тозуу менен кабыл алынган чечим деп айтыштан мен таптакыр алысмын. Кандай нерсе болгон күнү дагы адамдардын ден соолугу, элдин саламаттыгы жогору туруш керек. Биз биринчиден мыйзамды сыйлашыбыз керек. Мыйзамдын алдында кул болушубуз керек. Мыйзамгабы, өкмөттүн чыгарган токтомунабы баш ийишибиз керек. Дагы бир коомчулукту кызыктырган суроо, бул жерде деген ошол эле күнү башка жактарда, ресторандарда концерттер уюштурулуп өтүп, сиздин эле концертиңизге келе турган эл ал жерде дагы отуруп тамактанышып, ар кандай уюштурулган нерселер өтүптүр. Алар айтып атат, эмне аларда деген коронавирус болсо, ошол вирус ал жерде жукпайбы дейт. Жөн эле Абдулданын концертине барып эле отурсак жугуп калабы деп. Мен дагы ошону айтып атам. Бул коронавирус деген ит ушу залда отуруп кол чаап күлүп аткан эл менен ресторанда отуруп алып тамак жеп аткан эл же мечиттерге барып намаз окуп аткан эл деп тандабаса керек эле деп. Штабтын мүчөлөрүн мен абдан жакшы туура түшүнөм. Аларга себеби алар деген концерт көргөн эмес. Концерт өткөрмөк түгүл, даяр болгон концертти да барып көрүшкөн эмес. Алар ушундай ойлойт. Эртең келип ырдап коеюн деп аткан Турбаев жөн эле койсун, айтып койгула дегендей эле мамиле кылышты. 2 күн концерт бериш үчүн жылдап, айлап, залдарды арендовать этип алып, анын үчүн ошол айда, ошол күнгө даярдык көрө баштайсың. Сөзсүз түрдө жаңгыз эмессиң. Бул биринчиден. Экинчиден, концерт башталганга чейин эле бир топ суммадагы акчалар кирип кетет. Себеби дегенде телевидение, радио, башкалардын барып акчасын бермей сайын алар реклама кой бербейт. Афиша чыкпайт, илинбейт. Мен бул квитанция берген, акчаны алган, квитанция берген дерди гана айтып атам. Ал эми акчаны алып квитанция бербегендер толтура. Аларды башынан санап бүтө албайсың. Мен элден кечирим сурайм. Мына ушундай шарттын эсебинен биз концертке деп сатып алган билеттин акчасын кайрып бере алганыбыз жок. Себеби акчанын теңинен көбү ошол жакка иштелип кеткен. Концерт уюштуруу үчүн, Сөзсүз түрдө суроо пайда болот. Эми үчүн филармония
беретін қайтарып берді да бұлар жоқ деген. Филармония деген мемлекеттік мекеме. Ал концертті жеке бір артист емес, аны ошол мекеме уюштуруп атат. Күйсө пайда көрсө ошол мекеме пайда көрөт, күйсө ошол мекеме күйөт. Жерде артисттердин жекечи кызыкчылыгы жок. Ал жерде артисттер концерт болбой калды десе кол чап сүйүнөт дагы, биз бош экенбиз бүгүн деп тарап үйлөрүнө кетип калат. Биз чилеп спорт комитетке, министрликке, өкмөткө буту жерге тийбей чуркабайт. Себеби жерде артисттердин кызыкчылыгы жок. Чөнтөктөрүнөн эчтеке кетпейт. Мен бул жанагы ресторандарда өткөн концерттерди 6 күнү, же 7 күнү, же 8 күнү айтсам да болмок. Мен айткан жокмун. Себеп мен бул ишти жакшы түшүнөм. Мен аны ал күндөрү айтсам, ошол мен коллегаларыма атаандашкандай кабыл алышмак. Азыр Кудайга шүгүр, бардыгы аман эсен ресторанда болсо да өткөрүп алышты. Мына бүгүн айтсам болот. Мына ушунун бардыгын изилдеп көрбөгөн ушул өкмөттүк штабтын чалагайым иши болду деп эсептейм. Мындан келди ошол өкмөт тарабынан түзүлгөн штабтын жетекчилери бул нерсени жылдырып жатып, же болбосо токтотуп жатканда бардык тарапты караш керек эле. Ошол эле ресторандарды, же болбосо мечиттерди десек дагы болот. Себеби ал жерде бир эле биздин мамлекетте эмес, башка мамлекеттерде коомчулук чогулган жердин баарына тыюу салыш керек деп айтылып атат. Эми ошол эле сиздин концертиңизге барган элдер коомчулук ресторанга, ошол мечитке барып аткан учурлар болуп жатат. Сөзүңүздө калет жок, анткени бүгүн деген биз кичине кооптонуп турушубуз керек болуп атат. Кытай мамлекети бизге абдан жакын. Бул нерсе которулганын сиз туура кабыл алып турсуз. Мен ойлойм, сиздин көрүүчүлөрүңүз дагы туура кабыл алышат го деп. Дагы бир коомчулукту кызыктырган суроо айтып жатышат. Абдылда мурда башка президенттерди абдан курч нерселер менен, сөздөр менен туурап, ошолордун кемчиликтерин тамаша катары айтып болсо дагы жеткирип турчу эле. Алар ошол нерсеге карап түздөнчү эле. Ал эми бүгүнкү президент сыйлык берип койсо эле көп ал кишини сындабай калды деп атышат. Буга сиздин жообуңуз кандай? Азыр эми мен жанагы 7-си, 6-сы, 7-си, 8-си күнү айтсам деле болот эле деген. Чыны менен менеге айткан жокмун. Биринчиден жана коллегаларыма атандашып атат дегендей болбосун дедим. Экинчиден ошол майрамдын алдында элдин арасында ар кандай сөз болуп атты. Митинг болот экен, пикет болот экен, тигилер чыгат экен, булар чыгат экен деп. Мен дагы аз келгенсип ошол жерге чыгып бирдемени айтсам, дагы бир 15 аял мен укугумду коргоп чыгып албасын деген ой менен эч нерсе айтпай турдум. Азыр бизде мамлекетке, элге, журтка тынччылык керек. Биз эки жолу төңкөрүш кылып, эки жолу башка кылып, эч нерсеге жетишкенибиз жок. Мындан келди биз деген ошол өкмөттүн чечимин же болбосо бүгүнкү ошол болуп жаткан апат оорудан сактанып, мындай бир сабырдуулук менен көз карашта болушубуз керек деген пикирде экенсиз, Штабтын мүчөлөрүнөн бир гана нерсе керек болчу бизге. Жок дегенде 10 күн, 15 күн мурда баланча айдын, баланча күнүнөн баштап эч кандай мындай салтанаттар, мероприятиялар өтпөйт, мынунда болот деп койсо, эл да убара болбойт эле, биз да убара болбой токтойт элек да. Жок, булар келип туруп 6-сы күнү кечинде акыркы жообун берип болбойт деп атышат. Шашылыш чечим кабыл алышып, анчалык шашылыш коркунучтуу болуп кетсе, анда бардыгына бирдей кылыш керек эле. Жогоруда сиз айтып кеткендей, булар тыйса баарын бирдей тыйыш керек эле, уруксат берсе баарына бирдей уруксат бериш керек эле. Азыр экөөбүздүн сүйлөшүүнү уккандан кийин эртең молдолор дагы айда Facebook'ка жазып чыгар. Бирок ар бир театрда кыйын болсо 500 киши кирет. Башка батпайт дагы. Мечиттерге 1000 кишилер барып атат да. Эгер рас ошондой коркунуч боло турган болсо, анда бардыгын тегиз жабыш керек болчу. Ушул штабтын чалагайым ишинен бир топ артисттерди элдин алдында ыңгайсыз абалга алып келип коюшту.
азбы көппү биз дагы анча мынча кадырыбыз бар. Ал кадырыбыз кече бүгүн эле пайда боло калган эмес. Мейли өткөн өттү, кеткен кетти. Ушул штабтын мүчөлөрүнө айтарым, мындан кийинки иштерине тагыраак мындай дыккаттуураак болсо деген каалоо тилек айтат. Баарына бирдей караса, мыйзам жолунда. Ушундан пайдаланып үмүт менен айтып кетейин. Урматтуу, ошол 7-8 мартка билет алып, биягы кеминден, тиягы Кара Балтадан убара болуп келген көрүүчүлөрдүн алдында башым тиземе тийгенче эңкейип кечирим сурайм. Мени кечирип коюңуздар. Кудай буйруса бүгүн күнү так эмес, мен ишенем жакын арада кайрадан коюлат. Сизден сураныч ошол жаныңыздагы алган билетиңизди жоготпой кармап туруп, ошол билетиңиз менен келиңиз. Кийинки концерттин аты мындай эмес, башкача ат менен болот. Биздин мекен күлкү көбай, ыргабай, бизде болбойт жакшы жаман ылгамай деген ат менен болот. Кошумча реклама кылабыз, беребиз. Кечеөнкү элди таркатып атканда уюштурган кыздар көпчүлүк элдердин телефондорун жазып калышыптыр. Сөз түрдө телефондоруңуздарга чалуу болот. Сөз түрдө телеканалдардан, ютубтан, фейсбуктан реклама кылабыз. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен жакшылыкта жолугушалы. Сизге чоң рахмат. Мен ойлойм, көрүүчүлөр түшүнүү менен сизди көргүзү келген, сиздин концертиңизди көргүзү келген күйөрмандарыңыз сөз жок кайрадан келишет. Дагы бир айта кете турган нерсе, ошол өкмөттүн алдындагы комиссия бүгүн ошончолук шашылыш чечим чыгарып, элдин майрамдык маанайын бузгандыгын мойнуна алса, мамлекеттик телеканалдардан сиздер үчүн бекер 1 минутталык рекламаларды алып берип, элдин бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кайрадан бир күн уюштурула турган концертке келип көрүңүздөр деп. Алардын бардыгын ошол өкмөттүн уятына койдук. Майыңызга чоң рахмат, Абдылда мырза. Мына баарын туура түшүндүк. Кийинки боло турган концертиңиз жакшы өтсүн. Биздин кыргыз элине ошондой бир айыкпаган апаттуудар жукпай эле койсун. Дайыма эле көңүлдүү концерт көрүп, оюн күлкү менен жакшылыкта жашап жүрө берели. Эң негизгиси ушул эл бизди туура түшүнсө болду.